Кызыктарга бай бул күндөр дагы күндүн бүктөмүндө калды. Апта ичи бири-бирине окшогон окуяларга жыктолду. Говорит ТВ мультимедиалык агенттиги менен МК каналынын апта жыйынтыгына арналган биргелешкен долбооруна Канышай Мамыркулова менен бирге күбө болуңуздар, саламатсыздарбы? Күркүрөгөн күз тойлор менен коштолуп, Жогорку Кеңештин депутаты кадимки Руслан Казакбаевдин уулунун үйлөнүү тою карапайым калктын ичинде ажырым пикирди пайда кылды. Эки жээкте саясат жүргүзгөн, элдешкис каршылаштардын бир тойдо кучакташкан сүрөттөрү күдүк ойду жаратты. Тойго кимди чакырарын албетте той эси билет. Бирок акактай таза саясатчыларга суусаган адамдарды ар кандай ойго түрткөн сүрөттөр ашыкча болуп кетти окшойт. Сколько в жизни встречал людей, сколько в сердце пускал гостей, сколько раз ошибался мир, все не просто. Ал окуяны териштирип бүткөнчө бир кездеги Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Эркин Мамбеталиевдин ИИМдин ички кызматына берген 2 унасы 2-3 күн дуулдап, ИИМ мактанып бүтө элек. Эми ага курал көтөрүп чуркап жүргөн милиция кызматкеринин окуясы кошулуп, эл эмне деп айтаарын билбей турат. Бир билгенибиз укуктук башаламандыкка, ансыз деле белчесинен батып калган өлкөдө милициянын канча жылдан бери кашыктап жийиптерген кадыр баркы чөмүштөп чачылгандын үстүндө. Бул жумада баш ооруткан бажы тармагынын дагы бир жагдайы чубалып, жаңы жылдан ары автоунааларга делген бажы төлөмдөрү 11 эсеге көбөйө турганы ачыкталды. Ансыз дагы маселеси чаштан көп өкмөт актанганга дагы алы келбей, асманды апчыган төлөмдөрдүн себептерин айтуу менен чектелүүдө. Бажы биримдигине Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөп, ийне-жибине чейин көздөн өткөрбөй туруп кирип кетишине зор салым кошкон Жогорку Кеңеш бозгойдон момун болуп отурат. Мына ушундай социалдык көйгөйлөрдүн катарында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын тарапташтарынын укуктук окуялары күндүн ыргагы менен эле жаңылыктардын катарын толтурууда. Бул маселеге байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары Аида Касмалиева менен Ирина Карамушкина айтыша кетип, карапайым калк ак карасын аңдаганга чамасы деле жеткен жок. Суд вынес решение о домашнем аресте. У меня лично отобрали телефон, который 2 месяца держит следствие. Вчера Генеральная прокуратура требовала от суда, чтобы у Кадуранова не только запретить пользоваться и телефоном, но и интернетом. Это что же творится в нашем правовом государстве? Или это у нас уже царство, а не государство? 20 человек попали в тот день в больницу. Вы прекрасно сами знаете, вы сами там находились. И я не думаю, что это в рамках человечности. Кто бы ни был, ни бывший президент, ни бывший депутат, ни действующий депутат, они все они равны перед законом. Вы говорите о своем телефоне, вы просто задумайтесь. Где в регламенте записана статья, что один депутат может комментировать выступление другого? Вы почему позволяете комментировать мои выступления? Жай башында уран, торий жана башка кендерди казууга байланышкан мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылып, эл өкүлдөрү эс алууга тарап кеткен эле. Андан бери өкмөт дагы өз талаптарын акырындап жылдырып, маселе ачык бойдон келген. Кечээ эл өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун экинчи окуудан өткөрүп, кыйла эле кызыл чеке болушту. Уран, 1 грамм урандын аба аркылуу кирип, канга, бөйрөккө, өпкөгө зыян экен, мээге зыян экен. Рак оорусун алып келет экен. Иммунитети слабый адамдарга сразу жабышат экен. Тамакты аз ичкен, айлыгы аз, жумушу жок адамдарга түз эле барып жабышат экен. Анткени алардын иммунитети слабый. Бизде азыр жакырчылык көп деп атабыз. Мына ошол как раз жакырларга барып жабыша турган оору. Эми ошолордун баарын оорулук кылалыбы? Анткени бул жерде жетиштүү витамин жебесе, жетиштүү тамак ичпесе, жетиштүү шартта карай албаса, ушул иммунитет слабыйда уран барып ошолорго жабышып атпайбы? Биз ошолордун жалпы элдин коопсуздугу да бул жерде, урматтуу депутаттар. Элдин сүрүнөн чочулап, бир чети алдыдагы шайлоо таасир эттиби Айтор толук колдоо тапты. Баса шайлоо демекчи, экиге ажырап кеткен КСДПнын эбин таба албай жатканда, республика ата журт экиге бөлүнгөнүн жарыя кылып, саясатчы Камчыбек Ташиев эки партиянын биригүүсү
эч кандай деле пайда алып келбегендигин айтат. Ата журт бул жолу республикага кошулбай өзүнчө барат. Биз 2010 жылдагы ийгиликти кайталагыбыз келет. Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшкөн да жокмун. Көптөн бери да көрө элекмин. Ал шайлоого катышабы жокпу билбейм. Республика менен кызматташуу эч кандай жемишин берген жок. Партия лидери катары мен парламентке өтпөй калдым. Бул жыйынтыкты мен нольго теңейтелем. Саясий сооданын баасы канча экендигин саясатчылар билет чыгар. Мамлекеттин жана элдин тагдыры кайсы бир саясий сооданын бутасына айланып калгандыгы гана албетте өкүнүчтүү. Өкмөт болсо өз арбайын өзү согуп, кечээки инвестициялык форумда премьер-министр Мукамбеткалый Абылгазиев Кыргызстан туризм бажы биримдиги географиялык жайгашуусу сыяктуу жагдайларды эске алганда эл аралык абройлуу институттардын изилдөөсүнө ылайык жылына 5 миллиард киреше ала турган өлкө экендигин айтты эле, айрымдар эмдигиче ачылган оозун жаба элек. Кокодон алган коррупция баш болгон маселеси чачтан көп мамлекеттин өкмөт башчысынын жомогу мына ушундай. Кийинки жумадагы жомокторго чейин аман болуңуздар.